Кышында суу эле болот. Балдары неме кылып атышат эптеп. Көмүр алып келишип, отун менен. Бул шаардын четиндеги жайгашкан таштандыларды таштаган полигон. Бул жайдан 100 метрге жетпеген алыстыкта бул үй бүлө күн кечирет. Ташматова Оксана бул кичине тамда көп жылдан бери жашайт. Биринчи жолдошунан 3, азыркы жашап жаткан жолдошунан 5 балалуу болгон. 22 жаштагы уулунун бир көзү көрбөй калган. Көп өтпөй, экинчи көзү ооруп больницага жаткырылган. Азыркы тапта дары-дармек алуу үчүн акча каражатка муктаж. Şu 2012 жылдан бери жашайбыз ушул жерде. Аябай кыйынчылыкты көрдүк. Ушу балам көзүнө жардамга тийсе жакшы болот эле. Жардам кылып койсоңуздар жакшы болот эле. Кымбаттуу кыргыз элиме кайрылат элем ушу. Эми ушу тапканыбызды жеп шүгүр кылып эле отурабыз. Эми эл катары эле неме кылып эле ушу тапканыбызды жеп эле отурабыз. Башка эч жака деле кайрылып неме кылган жокпуз. Ошого муктаж болгондуктан кайрылып атабыз. Биринчи күйөөмөн 3 балам бар ошо 3. Одан кийин бул күйөөмөн 6 балам бар болчу, 1 балам качып болуп калды. Азыр 5 бар. Жолдошум ошо колунан келген ишти кылат, свалкага чыгат, темир тезектери ошолорду өткөзүп, ушу бала чакага жетишинче неме кылып атат. Оксана Ташматованын 18ге жаңы толгон уулунун азыркы учурда паспорту да жок. Жумабек окуучуларга тапшырып, келечекте тамак аш жасап повар болгусу келет. Бирок шарттын жоктугунан эч нерсе кыла албай жатканын айтат. Повар болгум келет, негизи. Бирок башка көп нерсеге деле кызыгам. Турмуш шарт болуп калгандыктан каражат жетишпей. Оксана Ташматованын азыркы жолдошунун улуту украин, аты Володя. 7 жыл мурун мусулман динин тутуп, мусулманча өзүнө Умар деп ат койгон. Володя көп жылдан бери намаз окуп, кыргызча жакшы сүйлөйт. Жубайы менен 2012 жылы таанышып баш кошушкан. Мурунку жолдошунун балдарын өзүнүн баласындай карап, таштандылардан темир тезек чогултуп, нан таап келет. Бойго жеткен жаш балдарына жол көрсөтүп, окуу жайга окуткузуу келет. Бирок турмуш кыстап жатканын айтат. Володя деген баласым, апам Ира болгон. Айылда ошо шыбакчы строитель болгон апам. Көп иштерди кылган айылда. Жаңалай Отсадырда Ошто. Ошо жакта кызмат кылып, апам чоңойтtu, өстүрдү. Менде атасы жок, ушундай муктаж үй бүлөдө чоңойгон. Динди бир 7-8 жыл болду тутканыма. Бирок Алла деп жүргөн пендемин. Намазга барам. Көчөдөн темир терем өзүм. Объездойдон кыдырып, темир строй мусор төгүлгөн жерлерден темир терип иштейм. Кээ бир Алланын буйругу 500 сом деле табам, 3000 сом деле табам, 2000 сом деле табам. Алланын буйруганча. Баланын үмүтү чоң. Бирок бизде мүмкүнчүлүк жок, жо окуу жайга окута албайбыз. Жо бирдеке кылайлы десек өзүбүздөн артпайт, тиргиликтен артпайт да бизде. Күнүмдүк тиргилик менен жашайбыз. Бул балага кол сунуп, жо бир ортого салып, бир жерди көрсөтөйүн десем, жо мүмкүнчүлүгүм жок онча. Ошого аракетим менде жок, өзүмдүн аракети күч бирок. Бул үй бүлө мамлекет тараптан эч кандай пособие да албайт. Оксана Ташматова кыздарын кошуна колоңдун кийимдерин кийгизип, окууга алып бараарын айтат. Балдарга да кийим кечесине кичине неме болуп атат. Быйыл 2 кызым окуйт, быйыл да 1 балам окууга барат, 3 окуп калат буюрса. 3 бала окуйт. Кийимдерди ушу неме кылган адамдар алып келип берет, муктаж болуп атканда. Кошуналар айтса, ошо муктаж болгон адамдарга келген жардамдардан кийим кечелерин кийгизип атабыз. Бул үй бүлөгө жардам берүүнү каалагандар экрандагы номерлер аркылуу байланышса болот.